Саламатсыздарбы? Оорулардын дээрлик бардыгы нервтен деген кепти айгинелеген стресс тууралуу чоң темабыз аягына чыгып атат. Бүгүн басым уйкуга жасалмакчы. Эгерде адам тамактанбастан 2 айга чейин жашай алса, уйкусу жок болгону 2 жумага гана туруштук бере алат. Андан кийин эң биринчи кезекте борбордук нерв системасы жабыркайт, иммунитетибиз түшүп кетет, инфекциялык оорулардан башыбыз чыкпай калат да. Кандагы канттын алмашуусу басаңдап 40%га чейин. Кант диабетине кенен жол ачылып калат. Мурдагы темаларда айтылгандай кортизолдун өлчөмү көбөйүп кетет да, анын ордуна өсүү гормону басаңдап, денебиздеги регенерациялык процесстер аябай жай жүрүп калат дагы. Ушул уйкусуздуктан жабыр тарткан адамдар тез эле карып кетишет. Бул эми негизгилери. Жалпылап алганда уйкусуздук ден соолугубузга эбегейсиз чоң зыян алып келет. Себеби уйку учурунда гана биздин организмибиз калыбына келип, эс алып, кийинки күнгө даярдык көрөт. Булчуңдарыбыз, тканьдарыбыздын баары бошошуп, кан басымыбыз нормага түшүп, жүрөгүбүздүн согушу, дем алуу органдарыбыздын ритмдери да басаңдайт. Ал эми тамак сиңирүү органыбызды таптакыр уктайт. Ал эле эмес денебиздин түрдүү бөлүктөрүндө температурабыз түрдүүчө да, ошол жылуулук дагы ылдыйлайт. Башкача айтканда, эртеңки күнгө ошо күбөлүү күчтүү кириш үчүн жалпы биздин системаларыбыз да жаңыруу процесстери жүрөт. Уйкуга өтө сезимтал органдардын ичинен биринчи орунда мээ турат. Мээнин клеткалары күндүзү активдүү иш аракеттерди жасайт да, ойлонот, ар түрдүү маселелерди чечет да. Түндөсү уйку учурунда башка нукка бурулат жумушу. Бир күн ичинде жыйналган маалыматтарды иреттеп, ылгап, архивдештирет. Мына ушул жагынан мээни биз компьютерге салыштырып коебуз да. Эгерде бир 3-4 күн уктабай кала турган болсок, эмне болот? Ушул биздин мээбиздин иштөөсү аябай начарлап кетет да. Оюбузду бир жерге топтой албай, унутчаак болуп, кабыл алуубуз начар болуп калат да. Анан нерв системабыздын дагы жанагы туруштук берүүсү туруктуу болбой калат да. Анан психикалык ооруларга чейин алып келет да. Деги эле ушул биздин интеллектуалдык деңгээлибиз, IQ деп коет да, бул дагы аябай төмөн түшүп кетет да. Экинчи көз карандуу орган уйкудан, бул орган деле эмес, система деп коелу, эндокриндик. Бул система 7 безден турат. Ошол бездер иштеп чыгарган гормондор гана бизди дирижерлорубуз деп айткан, башкарып турат биздин кыймыл аракеттерибизди да, процесстерди, бүт биохимиялык реакциялардын баарын. Ошол бул сөздү далилдеш үчүн мен сиздерге бир нече эле мисал келтирет элем да. Эң биринчиси бул биздин баш бөлүгүбүздө жайгашкан эпифиз иштеп чыгарган мелатонин деген гормон ошол уйку учурунда гана синтезделет. Болгондо дагы буга шарт түзүлүш керек. Жөн эле уктабастан бөлмөбүз толугу менен караңгы болуш керек, ыз ычуу жок болуш керек. Атүгүл жана кээде телевизор менен компьютер сайылган бойдон калып кала турган болсо, кызарган көзү туруп калат го. Мына ошол дагы тоскоол болот иштелип чыгышыначы. Эми жанагы жаныбызда жаткан телефонду айтпай эле коеюн. Мелатонин ошол толук кандуу иштелип чыгыш үчүн тынчтык болуш керек экен, жана терең уйку болуш керек экен да. Мунун кызматы эмнеде? Бул гормондун жаштыктын гормону дейт. Иммундук система жөнүндө баянды эстесеңиздер, иммунитеттин гормону деп аталган тимустун өмүрүн жана өмүрүн узартып, жашартып турат тканьдарын деп айткан да. Бул бир эле тимуска эмес, биздин бардык денебиздин бөлүктөрүнө байланыштуу да. Демек, түнкү жумуштарда иштеген адамдар эрте карып кетишет. Регенерациялык процесстер жакшы жүрбөйт. Экинчи гормон бул соматотропин деп коет. Муну гипофиз иштеп чыгарат, ошол эле баш бөлүктөгү. Бул биз уйкуга кеткенден кийин 1-2 сааттан кийин синтезделип баштайт да. Түнкү саат ошол 12-лерден баштап ошо таңкы саат 4-төргө чейин да бул процесс жүрөт. Бул өсүүнүн гормону. Демек,
ткандарыбыздын клеткаларыбыздын бөлүнүшүн шарттайт. Бир эле ошо жумшак жерлерди эмес, сөөк ткандарынын дагы түзүлүшүнө түздөн түз таасир этет. Жараттардын айыгышына да ошол жерден айтып коет элем, жанагы айрыкча өспүрүм балдарга, мектеп жашындагыларга, түнү менен телефон ойноп чыккандарга өспөй каласыңар деп. Себеби бул гормон уйкуда гана иштелип чыгат, адам уйкуда кезинде гана. Ал эле эмес, ошол психикага дагы таасир берип койгон үчүн бир эле боюңар эмес, оюңар дагы өспөй калат. Үчүнчү гормон соматостатин деген гормон, муну уйку бези бөлүп чыгарат. Эгерде күндүзү инсулинди синтездесе, түндөсү ушул гормон менен алектенет да. Бул гормонду уйкунун гормону дейт түздөн түз. Ушул гормон жетиштүү болсо, биз жаздыкка башыбызды коерубуз менен уйкуга кетебиз да. Мына ошол себептен ушул ашказандын түбүндөгү безге уйку бези деген ат коюлуп калган. 4-үнчү гормон бул аялдар менен эркектердин репродуктивдүү функцияларына тиешелүү тестостерон менен аялдарга фолликулду стимулдаштыруучу гормондор ошол уйку учурунда иштелип чыгат. Уйку начар болуп, ошол тагы деле жумушубуз уйку менен, ошо түнкү иштер менен түнкү убакыт менен байланыштуу болгон болсо, уруктандырууга жана бойго бүтүүгө тоскоолдук түзүлүп калат. Кийинки гормон бул лептин деген, муну токсунуу сезимди пайда кылган гормон деп коет. Биздин денебизде адипоцит деген май клеткалар бар, ушулар иштеп чыгарат да. Эгерде түндөсү жакшы уктабай турган болсок, бул биз тойгонубузду билбейбиз, тез эле курсагыбыз ача берет. Андан кийинки болсо, бул грилин деген ушуга окшош эле гормон. Муну курсак ачканды сездирүүчү гормон деп коет. Эгерде дагы деле ошол уйкубуз начар боло турган болсо, кандыбыздын плазмасында бул гормон төмөндөп кете турган болсо, биз иштейбиз буулуп калат. Табитибиз ачылбай эле, анан кийин салмагыбыз тез төмөн түшүп кетет. Жана акыркы мисал бул кортизол жөнүндө аябай эле кенен кеп болду. Бул дагы ошол түндөсү уйку учурунда иштетилип чыгат. Мунун эгерде толук бөлүнүп чыкпай калса, бизге нормада болбой калса организмибизде, ишке болгон жөндөмүбүз начарлап кетет деп айткам да. Нормадан түшүп кете турган болсо, эгерде нормадан чыгып кеткенде ашыкча эле активдүү болуп калабыз, агрессивдүү болуп калабыз деп айткам да. Мына ушулар гормоналдык системага ушундайча бир таасирин тийгизип коет. Жана биздин биоритмдерге дагы таасири бар да. Уйкусуздук ошол күнүбүз менен түнүбүз алмашып калуунан кийин дендароо болуп туруп жүрө беребиз да. Бул дагы биздин күнүбүздүн продуктивдүү өтүшүнө таасир этип коет да. Эми уйку эмнеден качат? Эмне себептен? Бунун 3 себеби бар. Биринчиси, эгерде денеңиздин бир бөлүгүндө, органдарыңызда оору пайда болгон болсо, ошол уктатпашы мүмкүн. Бул эми убактылуу. Экинчиси болсо, эгерде сиз бир жерди алмаштыра турган болсоңуз да, жанагы убакытта эгерде айырма болуп кала турган болсо, ошого көнө албай анан кийин уйку качат да. Анан бул деле убактылуу нерсе. Эң жаманы үчүнчүсү бул стресстин айынан жаралган уйкусуздук да. Бир күн кечки баштан өткөргөн окуяларды эгерде жүрөгүбүзгө жакын кабыл ала турган болсок, эмоцияларга алдыра турган болсок, мына ушунун бардыгы биздин мээбизде калкып тура берет дагы, анан кийин ойлорубуз ой эле тура берет. Ошону менен биз уктай албай кыйналабыз да. Мына ушундай учурда бизге сөзсүз жардам керек болуп калат да. Жардам болгондо биз ошол негизги орган болгон денебиздин мээге жакшылап азык беришибиз керек. Мээни уктатыш, мээни эс алдырыш үчүн да. Биринчи кезекте албетте витаминдер керек, минералдар керек, жана белоктор керек да. Жана аябай көз каранды бул уйкуга, уйкусуздукка чоң жардамын тие турган бул магний деген микроэлементибиз. Магний мурунку темада
жана стресстен арылууга стресс релиф деген продукцияны мен сиздерге сунуш эттим да. Ал продукциянын баасын айтпай калыпмын, 5200 сом турат да. Анан бир менеджерибиз айткандай, башында ошол продукциябыз келгенде баасын сурап калсак, укпай эле коюңуздар, кайра стресс болосуздар деп атпайбы? 5200 чындыгында бир чоң акча го, бир ай ичесиздер да. Бирок ал продукциясынын курамын айтып бердим да. Биринчиден ушул баасына таасир эткени еврокомпоненттер бар да, жанагы лактопротеин деген бар, жана стандартизациядан өткөн чөптөрдүн экстракттары бар. Мына ошол евро менен алынган үчүн анан баасына ошондой болуп атат, жана бүт жанагы курамындагы нерселердин бардыгы бирдей багытта иш алып барат дагы, тез эле ошол стресстен алып чыгууга жардам берет. Эми мүмкүнчүлүгү барларга ушул ар бир күнгө 177 сомдон баштыкчасы туура келип калат, 5 капсула да. Анан жок, мен бир аз чектелүү мүмкүнчүлүктөрүм дей турган болсоңуздар, эң сонун жардам берчү продукт бул магний болуп эсептелет да. Магний жөнүндө мурунку видеодо дагы айтылды. Эми дагы кошумчалап айта турган болсом, мунун ар бир тканибизде жайгашкан. Магний керек башыбыздан баштап ашказаныбыз, бутубуздун учуна чейин да, булчуңдарыбыздын баарына керек, жүрөгүбүзгө айрыкча да. Цитрат түрүндө, цитрат дегенде магнийге лимон кислотасы кошулган, бул сиңимдүүлүгүн жогорулатыш үчүн да. Ашказанга киргенде бул капсуласы жарылып ичегилерге түшөт да, ичегиден анан канга бүтүндөй жайылат да. Магний бул эле мындан сырткары мунун курамында дагы чөптөрдүн сыгындылары бар. Кайсыл чөптөр? Мурдагы темада эле айтылган валериананын сыгындысы бар, долоно бар. Долоно деген бул жүрөккө аябай пайдалуу мөмө да. Ошол дагы бар, жана Байкал шлемниги. Байкал шлемниги өсүмдүгү дагы мунун борбордук нерв системага таасири өтө чоң. Дүүлүктүргүчтөрдүн бардыгын жок кылат, башыбыздагы, мээбизде болгон, эске тутумубузда болгон да. Жана кан тамырлардын баарын кеңейтет дагы, артериалдык кан басымын көзөмөлдөгөнгө жардам берет да. Мына ушунун бардыгы биригип ушул магнийибизди жаратып атат. Компоненттер кандай учурларда баш ооруну жазат, нервти жайына келтирет. Ашказанда дагы эгерде түйүлүп, ичегилер түйүлүп кала турган болсо, мына ошого дагы жана нервтин неврозуна айнанда, мигренде шакый деп коебуз да, неврастенияда аябай жакшы салым кошуп берет айыгышына, кан басымын төмөндөтөт да. Жана жанагы аялдарда ПМС деп коет, менструациясынын алдында келген синдром болот да, прогестерон түшүп кетиши мүмкүн, дагы ооруну аябай сезет да. Мына ошондо дагы сонун жардам берет. Мунун баасы 600 сом турат. Бир күндө 3 маал ичилет, тамак учурунда 20 күнгө жетет. Деги эле ушул магнийди биз рационубузга күнүгө кошушубуз керек деп айттым да. Магний бизге дайыма дефицитте болуп турат депчи. Эми өтө активдүү балдар бар, гиперактивдүү деп коет да. Жат деп түндөсү жаткыза албайсың да. Жаны жере албай эле ушундай бир тынбастан ызы чыгарып эле жүргөн балдар бар го. Буларга дагы ушул дүүлүктүргүчтөр көп дагы ушул басаңдатуучу активдүү заттар жок деген түшүндүрөт да. Мындай учурда жаш балдарга бул эми магнийде керек учур боло турган болсо 12 жаштан жогоркула, анан болбосо ошо 16-18 жаштан жогоркуларга берсек болот да. Ага чейинки кеде жаш балдарда ушундай гиперактивдүү балдарга мен сунуштайт элем сиздерге Эпам Мин деген продукциябыз бар да. Мунун курамында прополис бар, маточное молоко деп коет да. Бул мындай флакондун ичинде чайкап туруп эле тилдин алдына тамчылатып коюш керек, канга тез эле түшүп кетет да. Эми негизги курамында прополистен тышкары мында чөптөр бар. Чөптөрдүн ичинде дагы жанагы эле валериана бар. Бүтүндөй биздин нерв системаны ошол жайына келтирип, анан уйкуну жакшыртып, балдардыкынча. Ыйлаак балдарга дагы ошо соор мындай жошушуна жардам берет. Мунун
ошо седативдүү касиети чоң да. Анан ошол курамында бүтүндөй натуралдуу глицерин дагы бар. Эми глицериндин негизинде жасалат эмеспи. Жана адаптоген чөптөр. Адаптоген деген ушул баланы ар түрдүү климаттардын алмашысына, чөйрөлөргө тез адаптация кылып туруп, ошол ылайыкташтырат организмдичи. Мына ушундай сонун продукциябыз бул 243 сом. Төрөлгөн балдар эгерде жана тонус менен төрөлүп калган болсо, бул балдарга 2 тамчыдан 3 маал тамчылатсаңыздар болот да. Кечки саат 7-8дерге чейин тамчылатыңыздар, анан токтотуңуздар да. Жашы жогорулаган сайын тамчыларын көбөйтсөңүздөр боло берет. Эч кандай бир ашыкча зыяндуулугу жок продукт. Үчүнчү продукциям сунуш эте турган бул валериана менен мелиса. Валериананы айтканмын мурдагы темада, ошого кошумча айта турган болсом, бул организмиңиздеги биоритмдерди жанагы нормага түшүрөт дагы, уйкуну жакшыртат. Ошондуктан уйкуга чейин 2 саат калганда 2 капсуланы ичип алуу сунушталат да. Кошумча мелиса болгондуктан бул стресс абалдарынан тез чыгып кеткенге, анан ашказанда дагы эгерде көйгөйлөр жала турган болсо, ошол кыжалатчылыктын айынан да өт толуп калышы, өттүн агышы токтоп калышы мүмкүн да, тамышы. Же болбосо гастрит, жара пайда болгон мезгилде дагы кошумча каражат катары ушул валериана мелисаны ичсеңиздер болот. Муну стресстен табигый коргонуу деп, каражаты деп жазылып коюлган. Так, 4-чү продукциябыз бул гинка билоба деген продукт. Мында ошол Байкал шлемниги бар. Гинка билобанын сапатын айта турган болсом, бул эске тутумду жакшыртат, мээнин кан айлануусун жакшыртат да. Кан айлануу жакшыргандан кийин азык жетет, ар бир клеткаларына да, мына ошондон анан тезирээк калыбына келүүгө жардам берет. Шлемниктен сырткары мына ушулар бар. Анан сөзсүз бул продукцияларыбыз толук болбой калат. Деги эле программабыз эгерде ушул чайды кошпой турган болсок, мына антистресс чайы деп коет. Мында жогорудагы айтылган чөптөрдүн бардыгы бар. Андан сырткары жана тоо жалбызы деп коет, пустырник деп да, жана жалбыз бар, жалбыз кадимки эле жалбыз, тоонун жалбызы, валериана, душица бүтүндөй ошол стресске болгон биздин туруштугубузду күчөтөт. 30 баштыкчадан турат. Кечки тамактан кийин бир баштыкты эле чыныга салып коюп туруп, анан жылуу болуп муздаганда жутуп аласыздар. Магний менен эгерде кошуп иче турган болсо, рахмат айтып келгендер өтө көп. Уйкусуздуктан аябай сонун жардам берген. Анан болбосо чай менен эгерде мүмкүнчүлүгүңүздөр болсо, чай менен кошо ошол валериана, мелиса, магний үчөөнү кошо ичиңиздер. Анан балдарга боло турган болсо, ошо эпаминди алып берсеңиздер болот. Валериана мелисанын акчасы 360 сом, чайдыкы 240 сом, ал эми гинка билобаныкы болсо 570 сом. Мына ушул, демек, буларсыз биз стресске, уйкусуздукка эч кандай жардам бере албайт экен. Башка эч нерсе бизге көмөк болуп бере албайт. Мен өзүбүздү көзөмөлдөп башкарайын дей турган болсок, ушул нерселердин таңкыстыгы бизди кайра эле ошол ситуацияга түртө берет экен да. Башка эч нерсе жардам бере албайт экен. Ошондуктан тамак менен анан көңүлүбүздү кунак кылганга аракет кылып, ошол психологиялык жактан дагы өзүбүзгө жардам берип туруп, жанагы стресс абалдары жаралганда ошого биз мамилебизди, көз карашыбызды өзгөртүп, анан дайыма тынбастан ушул мүмкүнчүлүгүбүз болуп калганда ушул продукцияларды кошумча каражат катары ичип турганыбыз жакшы. Аягында сиздерге каалап кетет элем ушул сиздердин уйкуңуздардын терең болушун жана нервиңиздердин бекем болушун.